Мына ушул намаз өкүмдөрүн окуп үйрөнбөгөнүбүз себептүү кээ-бирлерибиздин намазынын кабыл болбогону, мына ушул намаздын кабыл болбогону намаздын өзүнө чектелеби, же башка амалдарга дагы таасири барбы? О, албетте, башка амалдарга дагы таасири бар. Эгер пенденин намазы кабыл болбосо, Аллахтын алдында ошол пенденин башка амалдары дагы кабыл болбойт экен. Буга далил Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадис. Мына ушул хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Ас-салату саласату аслас. Намаз 3 бөлүктөн турат. Ат-тухуру сулусун. Тазалык намаздын 3төн бири. Вар-рукуу сулусун. Рүкү намаздын 3төн бири. Жана вас-суджуду сулусун. Сажда намаздын 3төн бири. Фаман аддаха бихаққиха қубилат минху. Ким мына ушул амалдарды, рүкү, сажда, ушул сыяктуу амалдарды өз ордунда толук өтөгөн болсо, аткарган болсо, намазы кабыл болот. Эми намазы кабыл болгондон кийин кубила минху саиру амали, башка амалдары дагы кабыл болот экен. Ва ман руддат алейхи салату, кимдин намазы кабыл болбосо, рудда саиру амали, башка амалдары дагы кабыл болбойт экен. Бул хадисти Ибн Хаджар рахимахулла хасан хадис деп айткан. Бул хадистин маани максатын башка бир хадистагы кубаттайт. Анас радыйаллаху анхудан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аввалу ма юхасабу бихил абду яумал кияма ас-сала. Кыямат күнү пенде эң биринчи намаздан эсеп кысап кылынат дейт. Фаин салахат салаха лаху саиру амали. Эгер намазы жарактуу болгон болсо, башка амалдары дагы жарактуу болот. Ва ин фасадат фасада саиру амали. Эгер намазы бузулган болсо, намазы жараксыз болгон болсо, башка амалдары дагы жараксыз болот деп айтат. Валлаху а'лам.